Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Кезектеги кыргыз тил сабагыбызды аралыктан баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөз айкашы жана анын мүнөздүү белгилери. Бүгүнкү сабакта сөз айкашынын түзүлүшүн, сөз айкашынын классификациясын жана сөз айкашы боюнча талдоолорду үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты сөз айкашы боюнча маалымат алып, анын негизги өзгөчөлүктөрүн биле аласыңар. Сөз айкашын башка синтаксистик бирдиктерден ажырата билип, сөз айкашы боюнча туура синтаксистик талдоо жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болосуңар. Балдар, силер экрандан мекен жөнүндөгү сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Демек, мекен. Мекенди сүйүү. Биз мекенибизди сүйөбүз. Биринчи, мекен деген бул сөз. Ал эми мекенди сүйүү бул сөз айкашы. Биз мекенибизди сүйөбүз бул сүйлөм болуп саналат. Анда эмесе бүгүнкү биздин токтоло кетүүчү темабыз сөз айкашы экен. Сөз айкашы деген эмне? Сөз айкашы эки же андан ашык толук маанилүү сөздөрдүн кандайдыр бир маанини туюндуруп айкашуусу болуп саналат. Мисалы үчүн, бир толук маанилүү сөз, эки толук маанилүү сөз экөө биригип сөз айкашын түзөт экен. Мисалда көрүнүп тургандай, мекенди деген бул толук маанилүү сөз, сүйүү деген дагы толук маанилүү сөз, экөө биригип мекенди сүйүү деген сөз айкашын пайда кылды. Мына ушул сөз айкашынын негизги белгилерине токтоло кетели. Сөз айкашы багындыруучу жана багындыруу түгөйдөн турат. Бул багындыруучусу негизги сөзгө анын маанисин айкындап туруучу багыныңкы сөзүнүн кошулушуп айтылышы аркылуу түзүлөт экен. Демек, балдар, мына силер экрандан көрүп турган мисалдарга көңүл бурсак, бабаларыбыз мекен үчүн жандарын беришкен деген сүйлөм. Мына ушул жерде эки сөз айкашы турат. Бабаларыбыз жандарын беришкен, мекен үчүн жандарын беришкен. Биринчи сөз айкашында жандарын беришкен деген сөз бабаларыбыз деген сөзгө баш ийип турат, ага багынып турат. Ал эми бабаларыбыз деген сөз жандарын беришкен деген сөздү өзүнө багынтып турат. Демек, бабаларыбыз деген багындыруучу түгөй экен дагы, жандарын беришкен деген бул багынуучу түгөй экен. Демек, сөз айкаштары канча сөздөн түзүлбөстөн эки гана компоненттен турат. 3 сөздөн түзүлсө дагы, 4 сөздөн түзүлсө дагы эки гана компоненттен тура алат экен. Мисалы үчүн, жанагы эле сүйлөмдү алып карасак, бабаларыбыз мекен үчүн жандарын беришкен деген сүйлөмдө бабаларыбыз жандарын беришкен деген бул сөз айкашы. Биринчи компоненти бул бабаларыбыз, ал эми экинчи компонент жандарын беришкен. Мекен үчүн жандарын беришкен. Бул жерде 4 сөздөн турат ата. Мекен үчүн жандарын беришкен деген 4 сөз турат. Бирок ушул 4 сөз эки гана компоненттен турат. Мекен үчүн деген бул бир компонент, жандарын беришкен деген бул бир компонент. Бул жерде жандарын беришкен деген бул багындыруучу сөз, ал эми мекен үчүн деген сөз багынуучу же болбосо багыныңкы. Бабаларыбыз жандарын беришкен деген сөз айкашында бабаларыбыз бул багындыруучу сөз, ал эми жандарын беришкен деген бул багынуучу түгөй экендигин биз билдик. Демек, сүйлөмдөгү негизги сөз бул багындыруучу болуп саналат. Мындайча айтканда, сүйлөмдүн ээси ар дайым багындыруучу түгөй болуп саналат. Эми балдар, ушул сөз айкашынын түрлөрүн же болбосо классификациясы
кайсылар экендигине көңүл бурабыз. Сөз айкашынын түзүлүшү, сөз айкашынын мүнөзү, сөз айкашынын формасы жана сөз айкашынын синтаксистик байланышуу жолдору. Мына ушулардын түрлөрүнө азыр көңүл коюп карайбыз. Демек, биринчи, сөз айкашы түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй сөз айкашы жана татаал сөз айкашы. Жөнөкөй сөз айкашы өзүңөр көрүп тургандай эки гана сөздөн түзүлөт. Мекенди сүйүү, отуз алма, кооз, жаратылыш. Мына ушул сөз айкаштары эки гана сөздөн турат. Демек, бул жөнөкөй сөз айкашы. Ал эми татаал сөз айкашы өзүңөр көрүп тургандай 3 же андан ашык сөздөрдөн түзүлөт экен. Ата мекенди сүйүү. Бул 3 сөздөн турат. Демек, бул татаал сөз айкашы. Көз жоосун алган жаратылыш. Бул жерде 4 сөздөн түзүлөт. Демек, бул татаал сөз айкашы. Демек, балдар, сөз айкашы түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт экен. Эми сөз айкашы мүнөзү боюнча дагы экиге бөлүнөт. Эркин сөз айкашы жана туруктуу сөз айкашы. Мисалы, балта кеспейт, акчасы түшүп калыптыр, чынчыл адам. Мына ушул сөз айкаштарына көңүл буралы. Бул жерде сөздөрдү өзгөртүп айтууга болот. Балта кеспейт, балта кесет деп айтсак болот. Ара кесет же ара кеспейт. Бычак кесет же бычак кеспейт деп. Акчасы түшүп калыптыр. Китеби түшүп калыптыр. Мына ушул сыяктуу кылып, бул сөз айкаштарын биз өзгөртө алат экенбиз, же болбосо өзгөртүүгө мүмкүн экен. Ал эми экинчи сөз айкашын карап көрөлүчү. Мурдун балта кеспейт. Жүрөгү түшүп калыптыр. Ташпоор адам. Мына ушул сөз айкаштарын өзгөртүп көрөлүчү. Ташпоор адам. Таш бөйрөк адам десек болобу? Жок. Топурак боор адам десек болобу? Жок. Демек, бул сөз айкашын өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Жүрөгү түшүп калыптыр деген сөз айкашын өзгөртүп көрөлүчү. Бөйрөгү түшүп калыптыр же өпкөсү түшүп калыптыр десек болобу? Жок. Демек, буну дагы өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Мурдун балта кеспейт. Бул мындай кенебеген адамды айтып атат. Демек, буну өзгөртүп көрөлүчү. Мурдун балта кесет. Демек, мындай сөз жок. Булар бизге чейин эле калыптанып калган сөздөр, же болбосо фразеологизмдер. Демек, мында биз кандай жыйынтыкка келебиз? Фразеологизмдер булар туруктуу сөз айкашына кирет экен, ал эми башка сөз айкаштары эркин сөз айкаштарына кирет экен. Эми сөз айкашынын формасы боюнча бөлүнүшүнө көңүл бурабыз. Сөз айкашы формасы боюнча атооштук сөз айкашы, тактооштук сөз айкашы жана этиштик сөз айкашы болуп бөлүнөт. Мында аты эле айтып тургандай, багындыруучу түгөйү атооч сөз болгон болсо, анда ал атооштук сөз айкашы. Эгерде багындыруучу түгөйү тактооч болсо, анда ал тактооштук сөз айкашы. Эгерде багындыруучу түгөйү этиш сөздөрдөн болсо, анда ал этиштик сөз айкашы болуп саналат. Мисалы үчүн, күмүш така. Демек, мунун багындыруучу түгөйү зат атооч болуп атат. Эртеңибиз жарык. Ал эми мында болсо, багындыруучу түгөйү тактооч болуп атат. Улууну урматтоо. Ал эми мунун багындыруучу түгөйү бул этиш сөз болгондуктан, бул этиштик сөз айкашы болуп саналат. Эми балдар, мына ушул алган билимдерибизди бышыктоо үчүн көнүгүүлөрдү карап көрөлү. Биз айттык, сөз айкашы түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Сөз айкашы мүнөзүнө карай эркин жана
туруктуу сөз айкашы болуп бөлүнөт. Ал эми сөз айкашы формасына карай атооштук, этиштик жана тактооштук сөз айкашы болуп бөлүнөт экен. Анда асыл ташка кир жукпайт деген сүйлөмдү талдап көрөлү. Кир жукпайт бул бир сөз айкашы, асыл ташка жукпайт бул экинчи сөз айкашы. Анда эмесе биринчи сөз айкашын талдайбыз. Кир жукпайт. Бул сөз айкашы түзүлүшүнө карай жөнөкөй сөз айкашы. Себеби биз бул сөз айкашын өзүбүз көрүп турабыз, эки гана сөздөн турат. Эгерде 3 же андан көп сөздөрдөн турган болсо, анда биз татаал сөз айкашы болот эле. Андан кийин сөз айкашынын формасына карай бул атооштук сөз айкашына кирет. Себеби бул сөз айкашынын багындыруучу түгөйү кир деген бул зат атоош сөздөн турат. Эмне жукпайт? Кир жукпайт. Демек, багындыруучу түгөйү атооштордон болсо, ат атоош, сын атоош, зат атооштордон болсо, анда бул атооштук сөз айкашы дедик, Сөз айкашы мүнөзүнө карай бул эркин сөз айкашы болуп саналат. Себеби бул сөз айкашын өзгөртүүгө болот. Кир жугат. Кир жугат десек, мааниси өзгөрүлүп, өзгөртүүгө болот. Демек, анда бул эркин сөз айкашы болуп саналат. Анда эмесе экинчи сөз айкашын талдап көрөлү. Асыл ташка жукпайт. Демек, бул сөз айкашы түзүлүшүнө карай татаал сөз айкашы. Себеби бул 3 сөздөн турат. Формасына карай этиштик сөз айкашы. Мында негизги сөз же болсо багындыруучу сөз жукпайт деген бул этиш сөздөн туруп атат. Эмне кылбайт? Жукпайт. Эмнеге жукпайт? Асыл ташка жукпайт. Ал эми мүнөзүнө карай бул эркин сөз айкашы. Бул сөз айкаштын дагы сөздөрүн өзгөртүүгө болот. Дагы бир сүйлөмдү көрөлү. Бектур 5 өрдөгүн учурду. Бул жерде Бектур 5 өрдөгүн учурду деген сөз айкашы түзүлүшүнө карай татаал сөз айкашы, себеби 4 сөздөн турат. Формасына карай атооштук сөз айкашы. Бул жерде багындыруучу түгөй Бектур болот. Бектур бул зат атоош сөз болот. Демек, атооштук сөз айкашы. Ал эми мүнөзүнө карай бул туруктуу сөз айкашы. Себеби 5 өрдөгүн учурду деген бул фразеологизм бул сөздү эч кандай өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Демек, балдар, мына ушинтип бүгүн силерге сөз айкашы, сөз айкашынын мүнөздүү белгилери жана сөз айкаштарынын классификациясы жөнүндө түшүнүк бердик. Анда эмесе үй тапшырма, мен азыр силерге тесттерди беремин. Мына ошол тесттерди белгилеп мага жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.